Талқуда мен дағы ұшы уақытымен қолданып айтып кетейін дедім біле. Қалу қатарында да Қанат Макенович. Деріне тарбия жана спорттың ең негізгі екі бағыты бар да. Бұл біріншіден, бұл массовый спорта республикада. Ошол жақтан мен көріп атам, жанандай жаңы норматив, мұрынқы Союздан қалған ГТО оқшау нормаларды киргизип атасыңар, жақшы пропаганда болып атат, Сергек Жашоо бойынчачы, жақшы национальный немелер мониторинг қылдыңар. Мен иштеп атканда Кыргызстанда дене тарбия менен машыккандардын саны 8%-ке түшүп кетти эле, азыр мына 15-16-га чыгыптыр. Бул эң жакшы көрүнүштөр. Анан 2020 жылы Канат Макенович дагы бир чоң тармак неме багыт бар да, бул деген спорт высших достижений. Ошол эл аралык деңгээлде мен точно айта алам, мировой рейтингте Олимпиададан медаль алып келе турган бир прогноз бар, это Айсулу Тыныбекова. Анан айтыңызчы, ең чоң спорт бул чоң спецификада да, тем более спорт высших достижений. Кадр маселеси кандай болуп атат ошо? Спортсмендер, они же все амбициозные, все хотят чемпионами, кийин тренер болгондо деле характер ошондой болот да. Анан кадр маселесине жакшы көңүл буруш керек да. Чтоб ошол эле центр олимпийский подготовкада чоң негизги олимпийский управленияларда люди сидели спортивным опытом, человеческим опытом. Ошону кандай болуп атат? Ошону көңүл буруп койгула силергечи. Потому что спортсмен тренери, спортсмендер ал только ошол тармакта чоң жетишкендиктерге жетишкен гана кадрларды, агайларды угат, билесизби ошону? Мен көп жыл айтам ушул маселеничи. Азыр жакшы даярдык болуп атат, бирок ошо кадр маселесине дагы бир жол көңүл буруп койгула. Эмне үчүн дегенде мамлекет 1 миллиард сомдон быйыл бюджет кылып бердик силергечи. Олимпиада оюндары болот. Биз уже муктажбыз. Жыл сайын мен иштеп атканда 300 миллион сом боюнча кредит, этот бюджет. Азыр 1 миллиардтан аштыңар. Это для кыргызского бюджета, бизде өзү бюджетибиз билесизби? 150 миллиард эле сом. Ошон 1 миллиардын силерге берип атабыз. То есть вы уже должны нам олимпийскую медаль привезти. Эч кандай мындай кадр, дагы башка мондай системный вопростордо бизде эч качан сбой болбош керек азырчы. Потому что мамлекет и тарыхыбыз бар биздин спортточу. Дайыма олимпийский медалдар болгон. Мына 3 эле медаль алдык, 4 медаль, 30 жылда уят бул.